Коомчулукта ача пикирди жараткан мамлекеттин башкаруу жолун аныктаган референдум боюнча мыйзам долбоорун жогорку кеңеш 9 ноябрда биринчи окууда кабыл алып, 10 ноябрда дароо экинчи, үчүнчү окууда тең кабыл алып берди. Эки окууда тең 60 депутат колдоп, Каныбек Иманалиев, Дастан Бекешев, Айсулуу Мамашева жана Наталья Никитенко каршы добушун берди. Экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынсын. Урматтуу депутаттар, добуш коем, добуш бериңиздер. Макул. Каршы депутат Дастан Далабаевич Бекешев, Наталья Владимировна Никитенко, Каныбек Капаш Иманалиев, Айсулуу Турусбековна. Мыйзам долбоорду кабыл алганга чейин жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жыйынды алып барган вице-спикер Мирлан Бакировго кайрылып, мыйзам бузуу менен алынып чыккан долбоорду добушка койгону үчүн төрага жооп берерин эскерткен. Регламенттин 65 беренесиндеги талап менен ар бир окуунун ортосу 10 күндөн кем эмес аралыкта каралыш керек. Экинчи окууга даяр болгон материалды комитеттин чечимдеринде көргөнүм жокмун. Анан эң негизгиси, урматтуу депутаттар, комитет макул болсо, фракциялар каршы болбосо, кээ бир мыйзамдар бир убакта 3 окуудан кабыл алынат. Анда 6 учур кош чекиттен кийин саналган. Эгер закон конституцияга каршы келип, конституцияга туураласа, эгерде жаңы алынган законго эски закондор каршы болуп, аларды туураласа, бир закондун ичинде техникалык ката болуп, техникалык каталарын оңдосо, орусча, кыргызча тексттердин ортосунда карама-каршы болуп, аларды туураласа, анан эл аралык кредиттик соглашениянын башкаларды ратификациялоо маселеси гана 3 окуудан одновременно каралат. Башка бардык мыйзамдар жана мен айткан тартипте каралат. Референдум дайындоо боюнча мыйзам долбоору парламентте мындай тартипте каралбарын, бул үчүн төрага жооптуу болоорун билдирген. Бирок долбоордун демилгечиси Акылбек Жапаров регламенттин 55 беренеси долбоорду кайра дароо эле кийинки окууга алып чыгууга мүмкүн экенин айтат. Анткени менен депутат Дастан Бекешев журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, референдум боюнча мыйзам долбоорун караганга чейин эле экинчи, үчүнчү окуунун добуштары депутаттар тарабынан алдын ала эле дайындалып калган билдирген болчу. Я вам одну вещь скажу, что уже почти собрали подписи на второе и третье чтение. Вот. А спикера не пугает вероятность того, что никого затем будет уголовное разбирательство? Никого ничего не пугает. Видите, в Конституции же написано, что депутаты не несут ответственность за голосование, поэтому там вряд ли уголовная ответственность, это должна быть моральная ответственность. А вот это принятие законов связано со страхом давления со стороны сторонников Садыра Джапарова? Именно депутатов, которые поддерживают такие законопроекты? Да нет, такого явного, конечно, давления нет. Я думаю, это уже договоренность. Вот. Мамлекеттин башкаруу жолун аныктаган референдум боюнча мыйзам долбоорун кабыл алууда каршы добушун берген депутат Каныбек Иманалиев документти кабыл алууда ага сунуш түшпөгөнүн, бирок бул жолу да эл өкүлдөрү көнгөн адетин кайталаганын, ал турсун айрымдары бийликтин караанын көргөндө кайсы мыйзам долбоору болбосун колдоого макул болушканы өкүндүрөт дейт. 2016 жылда ушундай болгон. Биздин мүнөзүбүздү билет, бизди коркута да албайт, үркүтө да албайт, кыстай да албайт. Кээ бир депутаттар бар, алар караанын көргөндө эле бийликтен коркот, бөпөңдөп кол коюп берет. Бул өтө өкүнүчтүү. Анан эл да кийинки кимди шайлоодо чечим чыгарыш керек да. Кайсы бийлик депутаттарды кыйнашы мүмкүн ушул мыйзам долбоорун? Бизде көп жылдан бери эле ушул президенттик администрациянын бийлиги ошондон чакырышат, ар кандай шарттарды коюшат. Анан ошого көнүп калган, кээде чакырбаса деле өзү чуркап барып кол коюп тургандар бар да. Өкүнүчтүү ошол. Сизге сунуш түштүбү ушуну колдоп кой деген? Жок, алар мен ага чейин эле позициямды билишет, менин мүнөзүмдү билишет жана менин саясий багытымды жакшы билишет. Муну менен соңку 2 айда депутаттар шайлоочуларды уяткарган көп кадамга барып, парламент элге жана мыйзамга таянбаганын, 10 ноябрда кабыл алган мыйзам элдин да мыйзамдын да кызыкчылыгына туура келберин кошумчалады. Мамлекеттин турмушу мамлекеттик башкарууга байланыштуу, анын сапатына. Ал президенттик болобу, парламенттик болобу, коррупциялык жана сот бийлиги көз каранды өлкөдө эч убакта экономика өнүкпөйт. Ошонун баарын билип көрүп туруп, ошол кризистен чыгуунун бир жигердүү жолун издегендин ордуна
кайра саз кабатта турган бир чечимди кабыл алышты. Биз ага каршы добуш бердик. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев буга чейинки бийлик референдум өткөргөндө легитимдүү укуктук талаада өткөргөнгө аракет кылса, бүгүнкү бийлик бандиттик башкарууга айланып, мыйзамда ал жол менен кабыл алынууда. Парламенттин мөөнөтү 28 октябрда бүткөндүктөн алардын чечими легитимсиз. Буга убактысы келгенде жооп беришет. Учурда болуп жаткан көрүнүш менен бийликтин өткөн тарыхтан сабак албаганын билсек болот дейт. Толук мүмкүн. Бул бийликтин убактысы аз. Булар даже 10 январда жеңишке жетебиз деп жанталашып аракет кылып болбогон мыйзамсыз нерселердин баарын жазып атпайбы? Ошондой мыйзамсыз жеңген күндө дагы булардын келечеги тар, убакыты аз. Баардыгы жарым жылга, 1 жылга жетпей баардыгы жоопкерчиликке тартылат. Бугандан эч кандай күмөн санабайм. Негизи аталган мыйзам долбоору мурдагы депутат, учурдагы башкы прокурор Курманкул Зулушевго таандык. Ал башка кызматка кеткендиктен Акылбек Жапаров аны автор катары парламентке алып чыкты. Эми өлкөнү башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум жөнүндөгү мыйзам долбооруна президенттин милдетин аткарып жаткан төрага Талант Мамытов кол койсо, анда ал 2021 жылдын 10 январында өтө турчу президенттик шайлоо менен чогуу референдумда дайындалышы мүмкүн. Ал эми бул мыйзам долбооруна каршы болгон жарандык активисттер, укук коргоочулар жума сайын митинг уюштурууда.